Экстремалдык медицина жана өмүр коопсуздугу кафедрасында бүгүнкү күндө 20га чукул профессордук окутуучулук курамы эмгектенет. Анын ичинен 1 илимдин доктору профессор, 2 илимдин кандидаты доцент, 2 улуг окутуучу, калган окутуучулар штаттык негизде жана айкалыштырып иштөө менен эмгектенип келишет бүгүнкү күндө. Кафедрада аскерлик медициналык даярдоо, өмүр коопсуздугу жана спорт медицинасы предметтери окутулат. Аскерлик медициналык даярдоо предмети негизинен медициналык факультеттин 3-курстунун бардык адистиктердин студенттери бизге келип окуп кетишет. Ал эми спорт медицинасы, өмүр коопсуздугу предметтери медициналык эмес багыттагы, тактап айтканда педагогикалык багыттагы студенттерди окутабыз. Муну менен кафедра студенттердин татыктуу заманбап билим алуусуна кафедрада барлык шарттар каралган. Бул кафедра материал техникалык базасы, окутуучулук курамы менен камсыз болушу, окутуу жанагы китептер менен камсыз болушу, бардык ошол лицензиялык талаптарга жооп берет деп так кес айтылам. Албетте бүгүнкү күндө санаа иптештирүү мезгилинде ошол студенттер ошол бизде АВН системасынан, интернеттен бүт силабустарды, окуу процессине керек болгон бардык маалыматтарды ала алышат. Ошондой мүмкүнчүлүктөрү бар. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университетинде, анын ичинде медицина факультети дагы ошол электрондук документти айлантуу, электрондук журнал, мына быйылкы окуу жылында жаңы ишке кирип, ошол кредиттик технологиянын окутуунун талаптарына, жаңы талаптарына быйыл биз киришип иштеп жатабыз. Кафедрада экстремалдык медицина деп аталган окуу методикалык борбор бар. Окуу процесси менен бирге эле кафедранын мүчөлөрү, окутуучулар, студенттер дагы илимий иштер менен да изилденишет. Ушул борбордун астында студенттик илим өз ишин алып барат. Мына быйылкы жылы биз университет тарабынан каржыланган бир илимий долбоорду утуп алып, ошол боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүздүк, иштерибизди аяктап, мына жыйынтыктап отурабыз азыр бүгүнкү күндө. Бул ишти аткаруунун алкагында биз бир канча илимий конференцияларга катыштык, илимий изилдөөлөрдү жүргүздүк. Ош мамлекеттик университетинин дээрлик бардык факультеттеринде, бөлүмдөрүндө ошол жол транспорт кырсыгында жабыркагандарга алгачкы медициналык жардам көрсөтүү боюнча семинарларды, тренингтерди, тегерек столдорду өткөрүп, кызматкерлердин, студенттердин, окутуучулардын медициналык сапаттуулугун жогорулатууга бир аракеттерди жасадык. Анын натыйжасында бир илимий макала жазылып, бүгүнкү күндө басмага берилди. Билим бөлүмүнө ошол окуу усулдук методикалык бир колдомону чыгаруусунда азыр турабыз. Ошондой эле студенттерибиз да бул процесске активдүү катышат. Исаков Акчолпон аттуу 4-курстун студенти кызыбыз ошол илимий изилдөөлөргө биз менен бирге катышып, ошол илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын ошол эл аралык студенттик конференцияга доклад жасап, байгөлүү 1-орунду камсыздап, университет тарабынан диплом менен сыйланды. Бүгүнкү күндө биздин университетте, анын ичинде факультетте, кафедрада дагы академиялык мобилдүүлүк боюнча жакшы иштер жолго коюлган десек болот. Биздин студенттер, окутуучулар башка Россиянын, башка мамлекеттин, Казакстандын же болбосо Кыргызстандын ичиндеги башка профилге туура келген жогорку окуу жайлар менен, кафедралар менен илимий байланыштарыбыз бар. Ошол жака барып, өзүнүн квалификациясын жогорулатып, ал жактан бизге студенттер келип, академиялык мобилдүүлүк боюнча, ошондой эле кош дипломдуулук боюнча мына Урал медициналык мамлекеттик университети менен дагы кызматташып, ал жака студенттерди жөнөтүү алдында турабыз. Бул кызматташтык жакшы жолго коюлган десем болот. Жыл сайын университеттин жетекчилигинин колдоосу менен, факультеттин жетекчилигинин колдоосу менен кафедранын материал техникалык базасын чыңдоого өзгөчө көңүл бурулат. Интерактивдүү доскалар, окутууга керек болгон техникалык каражаттардын баары сатып алынып, заманбап үлгүдө студенттер үчүн ыңгайлуу шартта заманбап билим берүүгө аракеттер, далалаттар жасалып турат.
Мындан сырткары кафедра мүчөлөрү окуу процесстен сырткары дагы университеттик масштабта, факультеттик масштабында, университеттен сырткары шаардык масштабта ар кандай маданий массалык иш-чараларга, коомдук иш-чараларга активдүү катышып, өз салымдарын кошуп келе жатышат. Аскердик медицина предмети боюнча биз теориялык билим эле бербестен практикалык көнүгүүлөрдү машыктырабыз. Аларды мисалы мына Ош гарнизондук госпитал бар. Ошонун базасында жылына биз ар окуу жылда ошо чатырлар тигилет дагы. Ал жерде студенттерге баягы талаа шартында, талаа полигонунда иштөө өзгөчөлүктөрү көрсөтүлөт. Анан мисалы былтыркы окуу жылында Коргоо министрлигинин окуу талаа полигонунда биздин студенттер болду дагы. Ошолор атайын машыгуу өткөргөн, ага катышып, баягы талаа шартында иштөө өзгөчөлүктөрүн өз көздөрү менен көрүштү. Булар, мен ойлойм, студенттердин биздин предметке болгон кызыгуусун арттырып, андан сырткары ошо баягы азыр кредит жанагы окутуу натыйжалары деп атпайбы, ошо окутуу натыйжаларын жогорулатууга өбөлгө түздү деп ойлоймун. Анан окуу процесси эле болбосо биздин кафедрада тарбиялык иштер дагы жүргүзүлөт. Ага жыл сайын, жылдын башында куратордук группалар бекитилип берилет ар бир окутуучуга. Ошону менен тыгыз иш план боюнча иш алып барабыз. Андан сырткары кафедрада устат шакирт деген усул дагы иштейт. Жаңы ишке орношкон окутуучуларды тажрыйбалуу мугалимдерге бөлүштүрүп берет дагы. Жыл сайын алар менен чогуу иш алып барабыз. Экстремалдык медицина жана өмүр коопсуздугу кафедрасында студенттерге заманбап билим алуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Лекцияларды, практикалык сабактарды илимдин докторлору, кандидаттар, тажрыйбалуу мугалимдер окутушат. Алар өз кесибин мыкты билген инсандар деп мен ишенем. Кафедрада окуудан сырткары илимий ирим да өз ишин алып барат. Илимге кызыккан студенттерге тегерек столдор, конференциялар, ар кандай сабактар өткөзүлөт. Мен кафедра башчысы, доцент Чыңгыз Мамажакыповичтин жетекчилиги астында университет тарабынан каржыланган илимий долбоорго катыштым. Ал долбоорго катышканымдан кийин илимий изилдөө жүргүздүм. Жыйынтыгында эл аралык илимий конференциясында байгелүү орунду ээледим. Жана Ош мамлекеттик университети тарабынан жана университет тарабынан биринчи даражада диплом алдым.